Тергөө учурунда улгайгандар, кош бойлуулар камалбасын. Бул багытта мыйзам долбоору сунушталды. Анда тергөө учурунда жаш курагы 55тен жогору аялдарды, 60 жаштан ашкан эркектерди жана кош бойлуу аялдарды камоого тыюу салынат. Демилгени жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев көтөрүп, коомдук талкууга койду. Анда тергөө абактардын абалы эске алынып, улгайган адамдарга жана кош бойлуу аялдарга карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасын тандоо кыйноого тете болору жазылган. Бүгүнкү күндө тергөө абактарынын шарттары эл аралык стандарттарга жооп бербейт. Мындай жерде камоо алардын ден соолугуна олуттуу зыян келтириши мүмкүн. Камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тергөө амалдарын жүргүзүүгө тоскоолдук кылган же тергөө органдарынан соттон жашырынууга аракет кылган адамдарга колдонулууга тийиш. Ал эми улгайгандарын жана кош бойлуу аялдардын андай мүмкүнчүлүктөрү объективдүү чектелгени жазылат долбоордо. Ал эми учурдагы колдонуудагы мыйзам боюнча тергөө учурунда бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу кылмыштын түрүнө карата колдонулат. Жасаган кылмышы анча оор эмес кылмыштын түрүнө кирсе, үй камагы тандалып алынат. Буга чейин тергөө учурунда бөгөт коюу чарасы катары 55 жаштан жогорку аялдарга, 60 жаштан жогорку эркектерге жасаган кылмышына карата эгерде адам оор кылмыш жасаган болсо, жасаган кылмышы оор кылмыштын түрүнө кирген болсо, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 106-беренесине ылайык бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрү колдонулуп келген. Абактагы аялдардын маселеси тергөө абактарындагы шарттын начардыгы коомчулукта айтылып келет. Мындан улам кош бойлуу жана улгайган аялдарга карата камакка алуу бөгөт чарасын колдонууга тыюу салуу мыйзам долбоору колдоого татырлык дешет эксперттер. Анткени көп учурда тергөө учурунда аялдар кыйноого кабылышат. Аны камап алгандан кийин 2 айдабы, 1 айдабы ошол сезондун ичине камалып турган жерге бир же 2 жолда киришпейт, ошолор суралбай эле жата беришет да. Бул деген пытка, адамды ушундай бир кыйноонун бир эмесине кирет. Ошон үчүн эгерде оор кылмыштарды жасаса, анда аларды камаса болот. Мисалы үчүн мынакей далилден ушул көпчүлүк эле далилденбей калып кылмыштары 2 айлап 3 айлап жатып сотто акталып кеткендер дагы бар да. Бул эмне болду? Бул адам баласын ошо 2-3 айлап тергөө тарабынан кыйнагандыгга кошулат. Эске салсак, буга чейин мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Максим Бакиевдин юристине лицензия берүү ишинде айыптуу деп табылып, райондук сот 5 жылга эркинен ажыраткан болчу. Сот анын үй бүлөлүк абалын эске алып, Салянованын кызы 14 жашка чыкканча жаза аткарууну токтото турууну чечкен. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.